Арыңарға башқалар жаман ниетте қарабайды. Өзіңөр намысты болғыла, үй-бүлөңөр намысты болады. Яқулу саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин валадин барин янзур иля валидейхи назратар рахма илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура." Bir пайғамбарға салават. Мен бұл хадисті которудан мұрда эмне үчүн толкундап жатам? Кайсы бир бенде, кайсы бир бала ата-энесинин жүзүнө мээримдүүлүк менен караса, атакем мени өстүргөн атам, мени эмизген энем сүйүп ошолорго мээримдүүлүк менен караса, илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура. Ошо ата-энеңди мээримдүүлүк менен караганың, сүйгөндүгүңө Аллах bir hacdın soğun cezat deydi. Hacın da ata-enең eкен. Ben толкундағаным бүгін ошо hajday soğup talayын деп карай турган атам силердин катарыңарда жок. Qila wa in nazara kulla yawmin 100 marra. Пайгамбарга сахабалар айтты: "Я Расулуллах, эгер күнүгө 100 жолу караса ата-энесиге, 100 жолу караса 100 hajдын соğunu жазат Аллах dedi. Allahu naam, Allahu akbar ve atyab. Ova Allah keremettүү жана эң берешен Allah. Allah'ın soğunun çeki жоқ. Урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу жаштар, бүгүн ата-энең бар, сыйла. Мээримиңди, сүйүүңдү бир гана чачтуу эшен болгон аялыңа карай өрбө. Ата-энеңди сыйлагын, урматтагын, жүздөрүнө карап мээримдүүлүк менен, көзүң менен алайба. Аларга эшикти каттуу жаппагын, кайшы айтышпагын. Ола тақуллахума уффин. Аллах Таала ата-энеңе уф деген сөздү да ыраа көрбөйт. Бүгүн мен угуп жаткан бул жерде кээ бир аксакалдар мага окшоп, кана бүгүн атам болсо жүзүнө 100 жолу мээрим менен карасам дейт. Каттиңай бирок. Бир күн силер да атамды сыйласам, жылкы союп уча тартсам, кой союп жамбаш тартсам десең таппай каласың. Өткөндө бир жаназага бирөөдүн машинеси менен баратам. Мусулман бир тууган айтты: "Апам Ташкентте туугандарымы алып барып кел" dedi. "Апа, убакыт жок дейм, бизнес, акча, жумуш, чуркайым. О балам, быйыл алып барып келчи, туугандарымды көрүп келейин." "Жок. Кийин дагы алып бар" dedi. Турмуш менен, жумуш менен 2 жыл суранды, алып барбадым. 3-чы жылы апам каза болуп калды. Бүгүн ыйлаймын. Бизнести да таштасам, баарын таштап апамды машина менен эмес, көтөрүп алып барсам болмок экен. Кана бүгүн болсо көтөрүп алып барайын дейм, жок дейм. Урматтуу мени угуп жаткан мусулман бир туугандар, бүгүн ата-энең бардыгы бул эң чоң бакытты алай. Сыйлагыла, урматтагыла. Алардын ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы, ата-эненин ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы. Атанын ыраазылыгы бейишти эң негизги борбордук эшик атанын ыраазылыгында турат. Ал эми бейиш энелердин